Un өндүрүүчүлөр ассоциациясы 2023 жылдан баштап буудайдын баасы 12%, un 14-15%га кымбатташы мүмкүн экенин билдирди. Буга министрлер кабинетинин күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдүн баасын аныктаган токтомунун мөөнөтүнүн аяктап жатканы себеп болууда. Мындан улам эми импорттолгон азык-түлүктөрдөн 12% киреше салыгы алына баштайт. 21 жылдын сентябрь айынан баштап бизге министрлер кабинети жеңилдик берген. Бул буудайды сырттан алып келип, анан жергиликтүү буудайды кайра иштетип, ошон un сатканда ошол 12% алынган. Ал себептен анын жыйынтыгы менен биз аябай жакшы натыйжага жеттик деп айтсак болот. Кыргыз өкмөтү айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн экспортуна убактылуу чектөө киргизген. Бул азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана бааны турукташтыруу үчүн кабыл алынган. Министрлер кабинетинин Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон мамлекеттерге 100 000 тоннадан ашык унду ташып чыгууга тыюу салган. Ошондой эле эң керектүү делген азык-түлүктөрдүн 16 түрүнө ар дайымкы көзөмөл жүргүзүп келишет. Негизи азык-түлүк товарлары. Ошолорго байкоо жүргүзүп турабыз. Эгерде аракеттеги мыйзамдарга ылайык бир ай ичинде азык-түлүккө болгон баа 20%га өскөн болсо, өкмөткө сунуш берилип, мамлекеттик көзөмөл киргизилет. Ошол убакта чектик баа коюлуп, ошол чектен ашкан баада ашкан сатуучуларга мыйзам чегинен чаралар көрүлөт. Ош облусунда быйыл дан эгиндери жылдагыдан көп эгилди. Деген менен облус аймагында өстүрүлгөн буудай жалпы керектөөнүн 25%-ын гана камсыз кыла алат. Калганы Казакстан менен Россиядан ташылып келет. Облустагы региондорду өнүктүрүү бөлүмү кампаларда дан эгиндеринин запасы сакталарын, ошондой эле кийинки жылга үрөөндөр да жетиштүү экенин айтат. Бизге өзүбүздү камсыз кылуу эмебиз. Жалпы облустун аймагында жылда азык-түлүк коопсуздук сактоо максатында 20 000, 25 000 тегерегинде аштык буудай сакталыш керек. Бүгүнкү күндө ошол буудайыбыз бизде бар. Бизге сырттан да тартылып келет. Бизде бүгүнкү күндө иштеп жаткан 3-4 un заводубузда бул дандар бар. Бүгүнкү күндө тартыштык жок, запас бар да. Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо импортко көз каранды. Өлкөдө өндүрүлгөн азык күнүмдүк жашоодо эң керектүү делген тамак-аштын 9 түрүнүн 3 түрүн гана камсыздай алат. Калган 5-6 түрү импорттолот. Ага байланыштуу базар баасы көтөрүлгөн учурда аны жөнгө салуу же чара көрүү кыйынга турат. Быйыл алгачкы 8 айдын ичинде Кыргызстанда кумшекер 41%-га, un 25%-га, нөмө жемиш 20%-га, сүт азыктары 16%-га кымбаттаган. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.